Андан кийин балыкчы шаарындагы Газпромдун нефти базасы жайгашкан жерге келип, бир убакта ушул нефти базадан агып чыккан майлардын саркындылары байкалган жерлерди көрдүк. Бул өткөн мезгилдин өкүнүчтүү мисалы. Силердин база ушундай жагдай жаратпайт деген кепилдик бере аласыздарбы деп кумтөрлүктөргө суроо койду. Бүгүн да жамгыр жааган сайын могул майлардын саркындылары 100 метрге жетпеген аралыктагы көлгө кирип турат. Ага жооп берген бир да адам жок. Буга карабастан Кыртыштын алдынан аккан Орто Токой суусу көлгө кирип жаткандыгын көз килбей, Кумтөр 12500 тонналык нефти базасын шашылыш куруп жатат. Буларга уруксатты ким берди? Бир жуманын ичинде даярдалган документтер менен ушул базаны курууга киришкен. Кокус жогорудагы Газпром нефти базасындагыдай абал жаралып калса, анда Кумтөрдүн базасы чуулгандуу жана коркунучтуу болор анык. Анткени анын алдынан Кыртыш аркылуу Орто Токой суусу тынымсыз агып турат. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что все эти системные нарушения стали возможными благодаря попустительству наших государственных контролирующих органов. Такое впечатление, что нашим экологам абсолютно все равно, что творится на Кумторе. Они готовы подписывать любые разрешительные документы, любые отчеты. Сегодня отчеты имеют разницу колоссальную, в 100 раз, в 300 раз имеются расхождения. Нету никаких элементарные экологические требования не выполняются. На сегодняшний день деятельность Кумтора однозначно приводит к большим потерям природных ресурсов, бесценных. Это ледники, это питьевая чистая вода, это опять загрязнение земельных ресурсов. То, что мы теряем огромные 475 гектаров земли, мы просто потеряли под хвостохранилище, под отвалы. Причем никакой гарантии нет о том, что вся эта земля будет рекультивирована, приведена в свое первоначальное состояние, потому что я изучала документы, и этих средств 29 миллионов, их совершенно недостаточно. Компания через 9 лет уйдет, но эти отходы у нас останутся навсегда. Кто будет обслуживать их? Где будет правительство Кыргызстана находить на это деньги? И мы получаем опять те же проблемы, которые мы получаем с отвалами Менкуша, Каджисая. Кто будет обеспечивать их безопасность? Кто будет их обслуживать? Давайте сегодня над этим задумаемся. Бул маселелерге бүгүнкү президент, бүгүнкү парламент чекит коебу деген үмүткө аргасыз азгырласың. Комиссиянын чечими менен жумушчу топ түзүлгөн. Мына ушул жумуш топтун ичинде эл аралык укук маселелери боюнча юридикалык укуктук топ түзүлүп, биз биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында Кумтөрдүн маселеси боюнча эл аралык мыйзамдардын негизинде, Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде, эл аралык уюмдардын келишимдеринин негизинде жана Кыргызстан менен башка мамлекеттер түзгөн келишимдердин негизинде биз бир корутундуну бүтүрдүк. Канадалык тарап 2009-жылы келишимге кол коюп атканда ошол келишимдин жаңы шарттары жөнүндө деп атап, бирок ошол келишим менен биз таанышып көрсөк, Кыргызстандын мыйзамынан толук кандуу качып, бүт башка мамлекеттин мыйзамдары менен иш кылайын деп, мындайча айтканда жоопкерчиликтен качкан келишимге кол койдуруп койгон да. Мына ошол жоопкерчиликтен качкан келишимди биз өзүбүз изилдеп, иликтеп, окуп бүтүп, ошол келишимдин ичинен Кыргызстандын мыйзамына баш ийетирген негиздерди таптык дагы бир жагынан. Экинчи жагынан ошол келишимди бузганга юридикалык негиз бар экен. Мына ушуну таптык. Бул эл аралык келишим катары баа берилип жогорку кеңештен жактырылган экен. Ошол жогорку кеңештен жактырылган келишимди кайсы жолдор менен биз жокко чыгара алабыз? Биринчиден, буну эл аралык келишимдик статусту берип койгон. Биздин конституция боюнча эл аралык келишим болуп, эл аралык деңгээлде башка уюмдар менен же болбосо башка мамлекеттер менен келишим түзсө, эл аралык келишим деп эсептелет. Демек, бул эл аралык келишимге жатпайт, формалдуу түрдө караганда. Экинчиден, экология маселесин карап көрө турган болсок, бул экология маселеси боюнча келишимдин негизинде өзүндө так жазылган Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийет деп. Демек, Кыргызстандын мыйзамдарына баш ие турган болсо, биздин баш мыйзамда конституция бул жаратылыш элдин байлыгы, жаратылыш мамлекеттин байлыгы, кендер мамлекеттин байлыгы деп жазылган. Демек, аны колдонуудагы элдин
укугуна жараша конституциялык укугунун чегинде колдонуш керек. Биз ушуну так белгилеп жазып, ошол менен бирге эле эл аралык келишимдердин негизинде, эл аралык мыйзамдардын негизинде кумтөрдүн экологиялык нормаларды сактоо боюнча милдеттерин так жаздырдык. Мына ошо милдеттерди аткарбаган үчүн дагы бул келишимди оңдогонго шарттар бар экенин биз белгилеп берип атабыз. Кумтөрдөгү экологиялык абал ушундай. 360 гектардан ашуун аймакты ээлеген хвостохранилище тоо болуп көмүлүп жаткан уулуу таштандылар, күн сайын алды алтын үчүн казылып, төмөнгө кулап жаткан мөңгүлөр жана экологиялык эрозияга айланган Барсукон капчыгайы, балыкчыдагы кумтөрдүн базасынын айланасындагы коркунучтуу кырдаал ар бир кыргызстандыкты ойго салат. А бирок саясаттан, укуктан, экономикадан, экологиядан ууланып, адилеттүүлүккө муктаж болгон кумтөрдүн маселесин ким чечет? Ким аны чечүүгө салым кошсо, ал Кыргызстандын чыныгы мекенчили болоорун эч ким танбаса керек. Söz Талант Турдумаматович Мамытовта суроо берүү үчүн. Талант Турдумаматович сөз сизде. Экономика келтирилген, мамлекеттик экономика келтирген зыян канча сомду, миллион сомду бүгүнкү күнү билдирет. Канча экономикага биздин зыян келтирилген Кумтөр компаниясы тарабынан. Талант Турдумаматович, биз баягы экономикага канча чыгым келтиргенин мен жана докладымда айтып өттүм. Бирок баягы точный суммасын ан үчүн жанакы тергөө группасы түзүлүп, ошолор иликтеп чыгып 3 айдын ичинде негизи иликтеп чыгыш керек. Биз ошо токтомдо көргөзүп атабыз. Ушул комиссиянын мөөнөтүн 3 айга узартып бергиле. 30 сентябрда кайра жогорку кеңешке ушундай эле отчет менен чыгалы. Канча экономикалык ущерб келди Кыргызстанга, канча экологиялык ущерб келди, кайсы эшматпы, ташматпы же канадалык ишкерби камалды, кимиси канча суммадагы акчаны кусту. Ушундай деп атабыз да. Мисалы үчүн азыр так цифрабыз жок бизде экономика боюнча. Рахмат. Экинчи суроом экономика эмес, экология келтирген бүгүнкү күнү зыян канча каражат түзөт? Тилекке каршы ушу 2 айдын ичинде экологияга келтирген чыгымды дагы так аныктап чыга алган жокпуз, баягы так суммасын. Бирок алдын ала мындай баягы методология менен алганда, мына биздин көз карандысыз экспертибиз отурат, өзү бир эле мөңгү боюнча канча сумма ущерб келгенин өзү айтып койсун азыр. Сизге айтып койсоңуз. Уважаемые депутаты, хочу озвучить цифру экологического ущерба. Значит, на сегодняшний день по представленным данным КОК удалось посчитать только по одному виду, это размещение отходов в природной среде. КОК сегодня отчитывается по 11 видам отходов, но реально сегодня оплачивает только по 3 видам. Причем расчет у них ведется ущерба $310 тысяч ежегодно с 2009 года. Этот расчет у них идет только оплата за твердые бытовые отходы, за шины и за мешки из-под химических реагентов. Эта сумма у них в целом выходит где-то порядка $200 тысяч, $180 тысяч в год. Фактический расчет по фактическим данным, данные статистической отчетности форма есть «Один отходы» за 2011 год показывает, что по хвостохранилищам размещение шламов хвостохранилища 82 миллиона кубов. Ущерб не предъявлен, не просчитан и в настоящее время не оплачивается Кумтором. Второе. Общие цианиды в количестве 10 тысяч тонн не оплачиваются, не предъявлены и не рассчитаны со стороны контролирующих органов. Третье. Значит, самое большое – это отвалы пустых пород, размещенные на леднике Давыдова. По предварительному полученному материалу ТЭО, который нам Кумтор не предоставлял в течение 4 месяцев, они буквально предоставили на прошлой неделе. Что удалось посмотреть, что размещение на ледниках изначально не предполагалось. Размещение отвалов предполагалось в долине ручья Сары-Тор и
Значит, никакого размещения ледников на ледниках не должно быть. Вот поэтому рассчитанный ущерб на сегодняшний день по действующему законодательству рассчитывается согласно статьи 15 и 35 Закона об охране окружающей среды. И инструктивно-методические указания, методика утверждена правительством. Последнее утверждение было 29 сентября, постановление 556 от 2011 года. Вот согласно действующей методике, этот ущерб на сегодняшний день составляет ежеквартально около 52 миллиона долларов. Разница между сейчас рассчитываем в настоящее время суммой в 200 раз, как сами видите. И поэтому, если за 17 лет я провела просто укрупненный расчет, без предъявления, значит, штрафных санкций, а там штрафная санкция предусмотрена, это повышающий коэффициент ежеквартально в 2 раза, плюс начисление пеней и плюс коэффициент индексации, потому что ставка платы утверждалась в 2002 году. Поэтому на сегодня будет этот ущерб только по одному виду размещения отходов, значит, на ледниках более чем 1 600 000 000, около 2 миллиардов, плюс хвостохранилище. И если по всем параметрам считать, плюс еще непредъявленный ущерб за выбросы загрязняющих веществ. Я хочу сказать, что сегодня Кумтор по всем видам отчетности, он фальсифицирует сведения, не отражает реальные источники выбросов. И на сегодняшний день, за 17 лет, Кумтор, несмотря на неоднократные обращения, не представил нам материалы инвентаризации источников выбросов. И, значит, еще здесь будут неучтенные выбросы. Это тоже немалая сумма. Значит, получается где-то порядка более чем 4 миллиарда долларов будет посчитано за 17 лет со всеми штрафными санкциями. Если нам предоставят все данные, Кумтор на сегодняшний день отказывается представлять данные под предлогами того, что нету базы данных, утеряли и так далее, и так далее. Более того, государственные контролирующие органы, сегодня Госагентство, Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам, правопреемник Министерства природных ресурсов и вновь созданная инспекция по технической и экологической безопасности не представляют данные, ссылаясь друг на друга. Якобы документы то там, то здесь, непонятно где. И Национальный статистический комитет, он предоставляет данные, но при этом дает отписку, что они за достоверность данных не несут ответственности. Спасибо за внимание. Спасибо. Урматтуу Асылбек Шарыч, урматтуу депутаттар. Мына өзүңөр күбө болгондой, мына видео тасманында көрдүк. Биздин Кыргыз мамлекетине келтирилген зыян миллиардта эсептелинет. А биз болсо бүгүнкү күнү ар жактан кайрчылап акча сурап жүрөбүз. Мына ушул маселе боюнча парламенттик комиссиясына мөөнөт берип, тиешелүү органга берип, Ген прокуратурага табыштап, жана башка тиешелүү органдар менен биргеликте тергөө органдарын жүргүзүш керек. Парламенттик комиссия чогуу иш алып барыш керек. Анткени канча жыл болсо, ушул 20 жылдан бери ушул маселени мына жаап жашырып, бүгүнкү күнү биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын сатып жүрүп, ушул акыбалга келдик. Ал эми ошол жерде ким күнөөлүү болгон болсо, алардын жазалоо маселесин чечиш керек. Анткени алар биринчи Кыргыз мамлекетинин чыккынчылары. Анткени ошентип жүрүп, бүгүнкү күнү мамлекеттик катастрофа алып келатат, экологиялык. Ал эми мына казнабыз болсо, бүгүнкү күнү акча жок. Каяктан алыш керек? Өзүбүздүн байлыктарды пайдаланбасак, ким берет бизге? Ошондуктан ушул маселеде, урматтуу депутаттар, өтө маанилүү карап, комиссиянын түзүү менен аягына чыгышыбыз керек. Мына ледниктер жөнүндө, ледниктердин арасына алып барып алып, мусорларды бекитип атышат, көмүп атышат. Бул кандай деген кантип түшүнсө болот? Тиешелүү органдар каякта карап отурду? 10 секунд. Ошол өз учурунда кайдыгер карап, бүгүнкү күнгө чейин көз жумуп келген жетекчилердин дагы жоопкерчилик маселесин чечиш керек, урматтуу депутаттар. Бул биринчи деңгээлде ар бир депутаттын намысы болуш керек. Кыргыз Рахмат. Урматтуу депутаттар, 83 депутат суроого жазылды. Ошого жакыныраак талкууга жазылды. Ошон үчүн 2 мүнөт, анан бүтпөй калсаңыздар 10 секунд берем, башка берилбейт убакыт. Сөз Жомарт Рахатович Сапарбаевда. Рахмат. Садыр Нургожоевич, мен суроом бар сизге. Сверхприбыль деген түшүнүк бар, билесиз, ашыкча киреше деп. Тилекке каршы бизде ага налог киргизилген эмес. Биз канчадан бери сунуш берип жатабыз. Ошол сверхприбыль боюнча Кумтөр канча киреше, канча миллион доллар киреше алган акыркы ошо 20 жылда?
сверхприбыль боюнча кумтөр өзү канча киреше алганын билбейбиз, бирок мамлекетке бир тыйын акча төгүлгөн эмес. Тилекке каршы билбейбиз. Ошон үчүн биз сурап атабыз комиссия. Биз дальше иштеп, ишти улантып, 3 айдан кийин сиздерге алып келип берели деп атабыз. Жанакы бир мисал кылып айтып кетели, жана активдештирилген көмүр боюнча айтып атпайбызбы? Сокулук алып келип алтынын бөлүп алып атышат деп, контрабандалык жол менен деп. Ошол сыяктуу эле үстүнөн сверхприбыль алгандын бардыгын чөнтөккө салып ташып кетип атышат. Рахмат. Экинчи суроом сизге, Садыр Нуркожоевич. Эгер жаңылышпасам, 2-3 ай мурда бир маалымат чыкты эле. Кумтөрдүн башчылары, бир атын билбейт экем, көз карандысыз эл аралык экологдун келишисине, Кыргызстанга келишине жана кумтөр текшерүүгө бут тосуп жатат. Жада калса президентке чейин жазган каты бар экен деген. Ошол маалыматты карадыңарбы? Аны караганбыз, ал Роберт Моран деген адам, өзү канадалык. Аны кумтөрдөгү ошо канадалык ишкерлер биздин. Кумтөр Operating Company, Кумтөр Gold Company'нин кызматкерлери киргизбей койгон. Мына Иманкожоева менен чогуу барышкан. Эмне үчүн киргизбей койгон дегенди мен кызыктар болуп изилдеп көрсө ал дүйнөлүк деңгээлде специалист экен. Анын берген справкаларынын бардыгы бүт эл аралык баягы эл аралык авторитети бар экен да. Ошон үчүн ал баягы биз сиздерге көргөзгөн видео тасмадагы былыктарыбыздын баарын чыгарбасын эл аралык деңгээлге деп ошон үчүн киргизбей койгон экен. Рахмат. Следующий вопрос у меня к правительству, к членам правительства. Были ли какие-либо санкции Кумтөр Operating Company по поводу нарушений? Вот, допустим, хвостохранилище. Мы видели, что 1/3 только закрыта пленкой, все остальное не закрыто. Какие-либо санкции в отношении Кумтора были? Мен жооп берип коеюн бул суроого. Булар жооп бере албайт. Мен ачык эле айтып коеюн, эми капа болушпасын. Биз запрос кылып специалистин алдык. Жана мен айтып өтпөдүмбү докладымда Татыгулова дегенде. Биз берип ушуну аныктап бергиле десек, биз аныктай албайбыз дейт. Биз аны көргөзө албайбыз дейт. Биз айтып атабыз, жок экен 100 метрден ары карай пленка. Ошону жазып бергиле десек, Татыгулова тескерисинче ошо кумтөрлүктөрдүн, канадалык ишкерлердин тарабы болуп, бизге эчтеке кайра тескерисинче бизди сындаганга өттү. Ошондуктан булар чара көргөн эмес ушул күнгө чейин. Негизинен Гостехинспекция бүгүндөн баштап иштеп атат. Азыркы мурунку функция эмес, азыр бизги жаңы принципти иш жүргүзүп атабыз. Биздин максат, бизге берилген тапшырманын негизинде биринчи кезекте мамлекеттин элдин кызыкчылыгын кароо, ушул биздин мыйзам негизинде иш алып барабыз. Жанакы Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзүнүн негизинде айта турган сөз ушундай. Негизинен бул маселени биз да көтөрүп атабыз. Бул маселени айттык, көрсөтүп атабыз. Бирок булар 1995 жылы алынган уруксаттын негизинде ал убакытта Гострой деген мамлекеттик орган уруксат берген, ошонун негизинде иш жүргүзүп атат. Эми азыр маселе көтөрүлүп атат. Бул канчалык ушул жанагы техникалык талаптарга туура келет деп. Биз ушунун негизинен азыр кайтадан эл аралык деңгээлдеги бул маселени карап, ушуну изилдөөнү биз максат кылып койдук. Эгер жаңылышпасам, акыркы 20 жылда бирде жолу Кумтөр өкмөт тарабынан айыпталып, бирде жолу штраф же бир санкция кабыл алынган эмес, туурабы? Негизинен штраф айыпталган бизде санкциялар бар. Мисалы үчүн былтыркы мурдагы жылкы жанакы жол боюнча жолдогу жанакы чаңдын көтөрүлгөн негизиндеги экологияга болгон ушерп коюлган Кумтөргө. Андан сырткары, мисалы үчүн мынау апрелден баштап майга чейин биз бир топ ушу Кумтөрлөргө мындай атайын предписание жазып, ошону биз бердик. Ошолордун оңдоонун үстүндө бүгүн иштеп атат. Жанакы көтөрүлүп аткан маселе 4 маселе боюнча бул биздин өзгөчө көз карашыбыз бар. Мунун үстүндө биз сөзсүз иштейбиз, бирок булардын бардыгы жанагы проекттин негизинде мурунку убакыттарда макулдашылган. Рахмат. Туура, мен биринчиден Садыр Нуркожоевичти колдойт элем, комиссиянын дагы ишин узартыш керек, анткени чечиле элек маселелер көп. Биринчиден бул налог на сверхприбыль деген түшүнүк бар. Силер жана Монголияны айтып кеттиңер, Монголиядагы бородо ошондой системаны кийирип, миллион эмес, миллиарддаган долларлар негизи бюджетке түшүш керек болчу. А биз болсо эбегейсиз акчаларды жоготуп атабыз. Экинчиден, экоцид деген түшүнүк бар, эгер жаңылышпасам, туурабы? Эгер максаттуу түрдө экологияны талкалоо. Ошол экоцид статьясы боюнча да ошол маселени карап көрүш керек, Садыр Нуркожоевич. Анткени билип туруп ошончолук экологияга зыян келтирүү бул экоцид деп түшүнөм мен жеке.
Урматтуу Жомарт Сапарбаевич, биз эмне үчүн сурап атканыбыздын себеби, бир себеби дагы ушул. Бул экоцид эле эмес, биздин ошо нарын суусунан ичип аткан адамдарыбызды, нарын токтогул жалалап атат, андан ары дагы каяка кетет өзүңүздөр билесиздер. Бүт ошолордун баарын не только экоцид, геноцид кылып аткан фактылар бар. Биз ошон үчүн сурап атабыз, ушуну иштин аягына чыгаралы, тездетели, бүгүн түнүндөн баштап иштейли деп. 4 айдан бери мына күнү түнү деп иштеп атабыз, өлүп кетпейбиз, дагы деле ишти улантып, ушу мамлекет үчүн, эл үчүн ушул ишти аягына чыгарып коелу деп суранып атабыз сиздерден. Хорошо, акыркы суроом Садыр Нуржойевич сизге. Биздин тараптан совет директоровдо отурган биздин атка минелердин отчетторун карап көрдүңөрбү? Негизи отчеттору бар бекен? Не иш кылышыптыр? Отчеттору бар экен, мына менин колумда турат отчеттору. Мисалы, Муралиев, Алдашев, Ибраевдин колу менен жер үй боюнча силер алгыла жер үйдү деп предложение берген экен. Ушу акыркы жолу барып жер үйгө дагы акча салгыла, жер үйдү да инвестировать этип силер алгыла деген. Андан сырткары Монголияда эмне үчүн 70% ички сатып алууларды аласыңар дагы, бизден 30 деле аласыңар. Биздики кумтөр 90% силерди камсыз кылып атса деп, анан баягы сатып алуу кагаздарын сураганда, жана мен жогоруда айтып кеткен Санфорд Стивенс деген буларды мындайча айтканда адам катарына да көргөн эмес да, жооп да берген эмес. Мына өзүлөрүнүн каты Муралиев, Алдашев, Ибраевдин. Мындай арыздануу иретинде ушу премьер-министрге, президентке жазып аткан отчетунда көрсөтүлүп турат. Андан сырткары булар ушул акыркы жолку барган собраниясында Сентера Голдко маселе койгон экен. Жана хвостохранилищенин алдынан кетип аткан сууга ушуга чара көргүлө деп. Буга дагы эч чара көрүлгөн эмес. И булар ошол койгон маселесин аягына чыккан эмес. Андан сырткары дагы бир маселе көтөргөн экен. Жана бизге берген дивидендти, Кыргызстанга берген 44 миллион дивидендтин налогун буну Канада алып калат экен. Муну да Кыргызстанга төлөнсүн, бизден дивидендтер бөлүнүп кетсин деп муну да маселе койгон. Бирөө дагы чечилген эмес. Булар баякы настаивать этип мындай бир кысымга алып эч убакта ушундай предложение көргөзө алган эмес. Себеби жанагы мен жогоруда айтып кеткен зарплаттан көз каранды болуп отурушат. Рахмат, мен суроом жок. Рахмат. Сөз Мирлан Исакбекович Бакировда. Рахмат. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Менин суроом башкы прокурордун орун басарына. Материалда жүрөт, убагында Танаевка иш козголгон, Нанаевка иш козголгон. Ошол 7 апрелдин ген прокурордо өрттөнүп кетти деп ошо менен бардыгы жабылган. Бул жабылып кала береби же алып чыкканга мүмкүнчүлүк барбы? Рахмат сурооңузга. Туура 2005 жылы бир нече иш козголгон, андан кийин да козголгон. Бирок тилекке каршы 7 апрелде туура өрттөнүп кеткен. Азыр көп иштерди кайра калыбына келтиргенге аракеттер жүрүп атат. Бир 60-70% уже восстановлены. Анан калгандары дагы Кудай буйрса восстанавливаться этилет го. Калганы ушул кумтөр боюнчабы? Кумтөр боюнча билесиңер 2006 жылы Центера Голд компания боюнча козголгон, но бирок азыр кыйыныраак бирдеке деп айтышка. Эчтекеси тыптырс, эчтекеси калбай калыптыр. Анда өрттөнүп кетти деп алакан жайып кала берет экенбиз да? Жок, мына азыр токтомдун долбоорунда мен окудум, кайрадан восстанавливать этиш керек деп. Азыр аракет кылабыз кайра восстанавливать эткенге. Экинчи суроо. Соцфонд боюнча чет мамлекеттик кызматкерлер 5,8% түзөт экен. Аларга эч кандай социалдык камсыздандыруудан төлөм кармалбайт экен. Башка зыяндарды айтып кетти. Ошол боюнча канча зыян болду? Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Кайра айтылып коюңуз. Соцфонд боюнча, төлөмдөр боюнча. Соцфонд боюнча, төлөмдөр боюнча, соцфонд жооп берсин. Булар баякы 2010 бекен, ошо жылы эсимде жок. Булар текшерип кирип, анан мурдатан берки 6-7 жылдан берки катып жүргөн, баягы соцфондко төлөбөй жүргөн акчаларын таап чыгып, булар доо койгон. Ошонун негизинде төлөп беришкен булар. Прямой өзүлөрү төлөп беришкен дагы баягы жолду тозуп, ишти таштап, бунт көтөрүп аткан кезде алар өзүлөрү прямой фирмадан төлөбөй, анан жумушчулардын зарплатасынан эми кесип калган экен да. Эми мындан аркысын силердин зарплатаңардан кесип төлөйбүз деп. Ошонун негизинде жумуш таштоо пайда болгон. Мен айтайын дегеним, Садыр Нуркожоевич. Чет мамлекеттен келип иштеп аткандарга эч кандай социалдык төлөм кармалбайт экен.
Кыргыз мамлекетинде иштик кылып аткандан кийин кыргыз мамлекетинин мыйзамына бардыгы тегиз баш ийиш керекпи? Же аларга өзүнчө мыйзам жазылганбы? Баш ийиш керек. Директорлор кеңеши боюнча көп сөз болуп атат. 190 миң тегерегинде айлык акы алып атат. 8 сунуш бериптир, бирөөсү дагы аткарылган эмес сиздин маалыматыңыз боюнча. Негизги милдети, максаты эмне булардын өзү? Айлык алып отурушпу же бир өзүнүн бир добушу болобу же болбойбу ал жерде? Бул жерде ошо член советы директору отурат. Алдашев менен Ибраев. Ошолор жооп берсин өздөрү. Мүмкүн берсеңер мен жооп берейин, мен Алдашев Ниязмын. Биз алган акча жөнүндө көп эле чоң эле сөздөр болуп атыптыр биякта. Мен отчеттан көрдүм, бир 9 есе менин алган акчамы көп эле айтып коюшуптур. Ошону сурооңор болсо мага жөн эле кезиги эле сурап койсоңор болмок ошол суроолорду. Экинчи, эмне жумуш кылып атканыбызды жанакы отчет өзүңөр билесиңер. Отчетко биз эми баарын эле жаза бербейбиз да. Биз эмне кылдык бул жылда? Жанакы чоң социальный проекттерди жүрүп атат. Жанакы 21 миллион доллар микрокредитованияга алды эле жөн эле түшүп калган жокту. Былтыр 10 миллион доллар жанакы ремонтторду школ жасады. Азыр көлдө 20 проекттен ашык бир айыл бир проект дегендер жасап атабыз. Налог боюнча жанакы предоплаталарды сүйлөшүп атабыз. Анын ичинде местный закупкаларды көбөйт деп аны айтып атабыз. Азыр сиздер айттыңар, депутат Жапаров жанакы Сэнди Стивенске биздин тишибиз жетпей кой деп. Ал киши азыр иштебейт. Ошону сурап көрсөңөр болот, Кумтор оперейтинг компаниядан. Ошону биз ички внутренний аудитта жиберип атып, анын иштегенин текшерип атып. Хорошо, макул, түшүнүктүү. Сиз айтыңызчы, сиздики макул диги азыраак зарплата экен. А берки Ибраев менен диги Амангелди Муралиевдики 188 миң доллар бир жылынабы? Айтыңызчы ушуну. Ибраев өзү отурат, өзү жооп берсинчи, Ибраев. Давайте я скажу свою зарплату. Я показал вашим помощникам, я получил 23 тысячи долларов. Вот я показал выписку из банка. Да? Прежде чем заявлять, что мы получаем 190 тысяч долларов. Да? Биз Сентерадан алган данныйларды бердик, отчетта дагы турат. Ибраев өзү дагы отурат, өзү жооп Бизден деле берсинчи. сурап койсоңор болот эле ошону. Ибраев барбы, Ибраев? Да. Мен айтып берейин, документтер боюнча биз средняя установленная заработная плата для всех членов Совета директоров 50 тысяч долларов и 90 тысяч долларов в виде акций, отсроченных акций. Помимо в год. Помимо этого, за участие в заседании Совета директоров мы получаем 4,5 тысячи долларов, за работу в комитете 1000 долларов. По итогам прошлого года, если так интересует, фактически я получил после уплаты удержания налогов в Канаде 80 тысяч долларов. 90 тысяч долларов – это отсроченные акции, которые я получу после ухода с Совета директоров. Вот мой ответ такой. А в отношении того, урматтуу депутаттар, бир адамдын алган айлыгы бир орточо мамлекеттик ишкананын бюджети. Ушундай бизге керекпи, керек эмеспи? Мирбек Бакирович, мынакей, мындайда, биз Сентерадан запрос кылып алгандагы берген жообу бүт таблица катарында берип атат. Карыбек Ибраев, общая заработная сумма за год 188 922 доллара. Анын ичинен бөлүп атат, зарплатасы деп туруп атат, процент 52%, жана башка деп. Силер өзүңөрдүн зарплатаңарды гана айтып атасыңар дагы. Биякта вознаграждение директоров за 2011 год деп атат. Вознаграждение кылып кошуп берип атат. Биз общий бириктирип туруп, биз жылына бөлүп атабыз силердикин. Мунун баары Кыргызстандын мамлекетинен кетип атпайбы? Эмне үчүн калп айтканды тиги жакшы билесиңер. Я думаю, что вводится общественное заблуждение. В каком смысле? Эти деньги выплачиваются не только гражданам Кыргызстана, которые являются членом Совета директоров. Каждый член Совета директоров получает те деньги, которые утверждаются Советом директоров и так далее. В каждой компании, публичной компании. Если вы думаете только из-за того, что мы кыргызы нам платят эти деньги, это неправильно. Урматтуу Алдашев, угуп туруңуз. Сиз алып аткан акчаны жана Стивен Ланг деген 3,5 миллион доллар алып атат бир жылына. Сиз 188 миң доллар алсаңыз. Мына ошону сиз мен общественности заблуждение кылган жерим жок. Сиз түз сүйлөңүз. Давайте мы проверим. Мына документ, Сентеранын берген официалдуу документин айтып атам. Түшүнүктүү. Сиз тескерисинче элди заблуждениеге салып атасыз. Түшүнүктүү. Урматтуу Мирлан Исакбекович, сурооңузду бериңиз.
Рахмат. Мен акыркы суроом ошол Ибраев менен Алдашевдин кесиби эмне экенин билип коюңузчу уну. Я закончил Ленинградский государственный университет, юридический факультет. Защитил кандидатскую диссертацию по специальности международного права. Закончил Вестминстерский университет в Англии. Закончил юридический колледж в Англии. Это по специальности международного права. Менин бир суроом бар сизге. Жанакы айтып атпайсызбы? Вице-президент по закупкам Стефанс ал иштебейт деп атасыз. Качан качып кетти ошону айтыңызчы? Кайсы числода ушул жылдын? Билем иштебейт 11-июндан баштап мына 11-июнда учуп кетти. Ага чейин иштеп келбедиби? Миллиондогон долларларды алып. Эмне үчүн муну айтпайсыз? Ал иштебейт, анан аны деги сиз туура эмес айтып атасыз деп атасыз. Я закончил Московский геологоразведочный институт. Сразу после института я участвовал в разведке месторождения Кумтор. Я участвовал в защите в ГКЗ СССР этого месторождения. Закончил горную школу Парижа. Вот именно административные кадры горнодобывающей промышленности. Все время работаю в горнодобывающей отрасли. Рахмат, суроо жок башка. Бүттүңүзбү? Сөз Курмантай Абдиевич Абдиевте. Рахмат. Азыр жаңы бир суроо оюма келди да, мына совет директоровдун мүчөлөрүнүн өкөнөтөн кайрылгым келип атат. Бул жакка карап койсоңуздар. Ушул айтылып өткөн комиссия тарабынан кетилген катачылыктарды жол бербөөгө мүмкүнчүлүгүңөр бар беле? Эмне максат менен ал жерде отурдуңар? Эмне себептен силер тапканыңар жок, ичара көрө алганыңар жок? Токтотуп койгула убакытты. Кечирсеңер, мен орусча жооп берейинчи. Кайсы тилде сүйлөсөңөр да жооп бергиле. Совет директоров бул силерге окшогон парламент, туурабы? Менеджмент бул өкмөт. Ар кимдин өзүнүн функциясы бар. Совет директоров по законодательству Канады это надзорный орган. Мы рассматриваем деятельность менеджмента, делаем замечания, работаем активно в комитетах. То есть все вопросы, которые поднимаются, мы поднимаем это в комитетах. Мы обсуждаем это в совете директоров. Я хочу добавить, что Кумтор работает в соответствии с международными требованиями экологическими и техническими требованиями. Я член комитета по технике безопасности и экологии. Все время мы рассматриваем результаты работы ежеквартально. И мы хотим сказать, что в случае травматизма на Кумторе, в случае нарушения экологических норм в 5 раз это меньше, чем на лучших предприятиях Северной Америки и Канады. У нас Центера, она не только на Кумторе, она и в Боро работает. И у нас очень хорошие показатели по технике безопасности, по экологии. И, конечно, выводы комиссии, я не согласен просто с этими выводами комиссии. Түшүнүктүү. Алып аткан акчаңар адвокатский гонорарга окшоп турат, рахмат. Садыр Нуркожоев сизге. Сиз жетектеген комиссияга чейин парламент тарабынан, өкмөт тарабынан комиссиялар түзүлгөнбү? Ал комиссиялар бир иш алып барганбы? Ошол тууралуу кандай маалымат бере аласыз? Убакытты токтотуп коелу. Көп эле комиссиялар түзүлгөн экен, мен мурдакы комиссиялардын ишине баа бере албайм, Курмантай Абдиевич. Экологиянын жетекчисине жумушту кече баштадык дедиңер, чоң рахмат кече баштап койгонуңарга. Учурдан пайдаланып айткым келет, мына реформанын үстүнө реформа жүргүзө берип, азыр конкреттүү жооп бере турган киши да таппай калабыз. Азыркы названиясында кайтыш кыйын болуп турат. Булардынчы ошого карабай, сиздин өкүл ал жерде болобу, болбойбу? Биз биринчи күндөн баштап, түзүлгөндөн баштап, Биринчи күнүңүз кайсы күндөн башталды? Биз 19-20 февралдан баштап иштей баштадык. Ага чейинки ким жооп берет? Ага чейинки мурунку орган жооп берет. Молодец. Айта бергиле. Анан ошол күндөн бери биз тынбай тыгыз Кумтөр менен иш алып барып атабыз. Жана башка ушуга окшогон ар кандай тоо кендерин. Ал жерде конкреттүү сиздин адам болобу, болбойбу? Тынбай түздөн түз биздин регламенттин негизинде карап турган биздин тоо боюнча специалист болот. Дайыма. Алардын бир топ жазган өзүнүн предписаниясы бар, көрсөтмөсүлөр бар. Ошонун негизинде биз тыгыз алар менен иш алып барып атабыз. Жана айтылып аткан маселелердин баардыгын биз билебиз. Ушуларды биз коюп атабыз бүгүнчү. Билсеңер рахмат. Садыр Нуркожоевич,
2007 жылы Кыргызстанга өткөрүп бериш керек эле деп айттыңыз, Биз ошол убакта даяр белек, толук кандуу жетекчиликти өзүбүзгө алып, алтын вырабатывать эткенге, то есть казып чыгарганга. Азыр даярбызбы? Бүгүнкү күндө даяр. Мынакей ошо жана биз сиздерге киргизип берген правлениянын составы ушу Кыргызстандын мен патриотмун деген жигиттер иштеп аткандар. Арасынан көпчүлүгү мейли кумтөр токтоп калсын, токтотуп салалы, ушунчалык уу калдыктарды мойнубузга илип, келечек муунга илгенче деген балдар бар. Бүгүнкү күндө дагы күнүнө 1 миллион доллар такыр чыкпай калды дегенде алтын чыгып атат. Эгерде жанагы рудага жетсе, составында көбүрөөк алтыны бар рудага жетсе, күнүнө 5 миллион доллардан алтын чыгат. Жарымы расходко кетсе дагы жарымы прибыль болот. Ал эми 2007 жылы болсо, 2003 жылы тоюс, мындан 2 эсе пайда алып турган. А муну канадалык шылуундар ушу Кыргызстанга өтүп кетет 2-3 жылдан кийин. Андан көрө ушундай жол менен, аферистик жол менен алып алалы деп, ушу башын айлантып, чиновниктерди сатып алып, анан 50 жыл калып кеткен да, итогунда. Дагы бир суроо, директорлор кеңешинин мүчөлөрү ушу боюнча улана береби, же болбосо буларды кароо керекпи? Эгерде биз сунуш кылып аткан бүгүнкү токтомду колдоп берсеңиздер, автоматтык түрдө булар кумтөр баягы рудниктен ажырайт. А Кыргыз алтын Сентеранын акционери болуп кала берет, булардын өзүнүн иши да. Калабы дальше, балким ошол Кыргыз алтын жанакы Солтон Сары жана башка месторождениялери менен ошо Сентерада кала бериши дагы мүмкүн. Булардын өзүнүн иши, алар менен кандай иш алып барат. А биз болсок рудникти, анан афинаждык заводду бөлүп алып туруп, толугу менен өкмөткө өткөзүп берели деп атабыз. Фонд госкомимущество 100% неме болсун деп атабыз, акционер. Өкмөт башкарсын деп атабыз. А жогорку кеңеш болсок, совет директоровдун жарымынан көбүрөөгүн берип, ошол аркылуу квартал сайын отчет алып туралы деп атабыз. Баякы жанакы экологиялык катастрофаны кандай жолго салып баратышат булар. Финансовый жанакы коррупциялык моменттерди, алтындын жана коррупциялык моменттерин кандай жолго салып баратасыңар деп квартал сайын отчет алып туралы дагы. Бир нукка салып алгандан кийин 1 жылдан кийин анан баягы мыйзам боюнча жыл сайын отчет берип тургула деген ушу токтомду киргизип атабыз. Эгерде кабыл алып берсеңиздер, булар автоматтык түрдө тиешеси жок болуп калат. Акыркы суроом сизге. Жаңкы экологиялык акыбалды айттык, бардыгыбыз түшүндүк. Эгер ошондой бир терс натыйжа бере турган болсо, директорлор кеңешинин мүчөлөрү жооп береби? Сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде эки адвокат жердешибизди жоопко тартсак болот ошондо, Болот, жоопко тартсак болот. Себеп дегенде булар бардык жагынан ошо келишимде дагы турат. Бул совет директоровдор Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон адамдар болуп барат ал жерге, барып отурат. Демек, жанагындай экологиялык катастрофага жол бербөөгө булар түздөн түз милдеттүү болчу. Мындан кийин эстеп койсоңар, ал жерге кыргызды жибериш керек да, киргизди эмес. Рахмат. Рахмат. Сөз Туратбек Мадылбекович Мадылбековда. Рахмат, Аслан Шарович. Садыр Нургоевич, мен жана дагы айтып кеттим эле, азыр да кайталап коеюн. Келишим, инвестициялык келишим түзүлгөндөн баштап, бул жерде жаңы эле чоң чиновниктер кол койгон жер жак. Ага чейин ошо келишим даярдагандар ким, кол койгондор ким, өзгөрткөндөр ким, ошолор жөнүнүн фамилияларын, аталарын атап койсоңуз жакшы болмок. Анткени бүгүн телевизиядан бүт Кыргызстан элине көрсөтүп атат. Кыргызстан эли уккусу келип атат ошолорду. Ошолор менен чай ичип отурат. Мына ошо Кыргызстанга чыккынчылык кылгандар ким? Жок дегенде бир 10 чакты фамилияны айтып койсоңуз туура болмок деп ойлойм да. Эгер сизде болсо фамилиясы, ошону атап койсоңуз. Биз эми отчетто көргөзүп жаздык, бардыгын көргөзүп жаздык. Анан кийин эми жанакы иш козголуп, эгерде тергөө иши жүрсө, ал менин оюмча ачыкка чыгат деп ойлойм да. Баарын ачыкка чыгарса, баарын ким экенин, кайсы министрлик экенин, атуул, кайсы атуул экенин кол коюп берген. Эми 92-жылдан беркинин баарын айтсак, анда, по-моему, кагаз деле жетпейт деп окшойт. Ким күнөөлүү экенин. Бир эми көзүрлөрүн айтып койсоңуз болмок да негизгичи. Эл Кыргыз элинин баары тең эле билет да, анычы чыккынчылык кылгандарын. Бүгүнкү чейин кимдер дивидендти алып отургандарын, анын баары тең Кыргызстан эли билсе керек, жок деген 3-4-өнү. Экинчи бир суроо, жана өзүңүздүн маалыматыңызда айтып кеттиңиз.
сырттан Канададан алып келген оборудование, техника жана башка майда чүйдө мүлктөрдүн баарын бияка алып келе берген, керектүүсүн дагы, керексизин дагы. Анан ошолор менен азыркы биякта иштеп аткан компаниянын ортосунда кандай байланыш бар? Эгер кереги жок эле товарды алып келип бияка алып келгени, мен ойлойм бул жерде өздөрү учредителер бирби, түбү бирби. Анткени кирешени ушундай жол менен азайтат да. Өзүңүздөр бизе Кыргызстанда деле пайдаланып жүрөт анын баары теңчи. Кирешенин баары тең болбогон эме жазып салат дагы, ошондагы мындай иликтей алдыңыздарбы? Учредителдер баякы аттар алмашкан менен кожоюну ошол 92 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин эле ошо бири-бири менен эле алмашып келаткан экен. Андан сырткары жанакы керексиз, мисалы алтын казып алууга кереги жок товарларды алып келгени боюнча, ушу жерде мен атын атабай турайын азырынча, бир канадалык ишкердин аялы фирмасы бар экен. Ал болсо ошо кумтөрдүн акчасын котортуп Канададан товар алып келип, балыкчыдан растамошка кылып эле же кайра Бишкекке, же кайра Казакстанга кеткен учурлары болгон экен. Мына ошондой максаттар менен биздин Кыргызстанга кала турган пайдадан бизнес кылган учурлары болгон экен да. Муну эми тергөө аныктап, ошо ким экенин, азыр мен фамилиясын айтпай турайын, тергөө аныкташ керек да. Эми үчүнчү суроо, мынакей биз видео тасмадан көрдүк. Бул маселе боюнча жогорку кеңеште мурунку чакырылыштарда бир канча жолу көтөрүп келиле, жабылып, баягы бул өкмөткө берсе керек деп ойлойм да, тапшырмачы. Анан ошолорду дагы карай алдыңар беле? Кимдин өкмөтүнө кандай тапшырма берилиптир? Алар кандай аткар? 10 секунд. Ошо боюнча жооп берип койсоңуз, анан кийин акыркы. Шамиль Сержанович, бизде улуттук коопсуздук комитети бар. Башка прокуратура, жана башка коргоргондар бар. Булар ушуга чейин эмне кылып жүрдү? Уурдалып аткан алтындар бар. Мынакей Кубанычбек Сатинович айтып берсин. Ох, 5 секунд кошуп коюңуздарчы, видео исключение. Бүтүп коюңуз. 2008-жылы аэропорттон кадимкидей отука менен чыккан 27 килограмм алтынды мына Кубанычбек Сатинович айтып бериш керек азыр. Ушул парламентте карап, алтын ошол алтын каяка кеткен да билбейбиз. Рахмат. Рахмат, убактыңыз бүттү. Урматтуу депутаттар, 10 секундка киргенге аракет кылыңыздар. Депутаттар көп сүйлөйм деген. Жооп бериңиздер. Шамиль Синжанович, сиз, анан Кубанычбек Сатинович. Насколько это уголовное дело, если оно было, оно не в составе сейчас. Если оно было, но такого уголовного дела на сегодняшний день в ГКНБ нету. Нет, я согласен, что может быть было, на сегодняшний день нет. Если поручение будет, мы найдем, где оно находится. Siz сейчас Кубанычбек Сатиновичке сөз береликчи. Мына берип атабыз азыр. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Рахмат сиздерге бул маселени көтөрүп аткан комиссияга да чоң рахмат. Бул маселе боюнча мына коррупция комитетинин төрагасы депутат Мадылбеков бир нече жолу мага да суроо берген. Убагында жана миграция боюнча комиссияны жетектеп жүргөндө биз адам сатуу боюнча иштери жүргүзгөнбүз. Ошондо азыр ушул жерде да көп депутаттар отурат, менин коллегаларым. Ошондо Таштемир Айтбаев ГКНБнын председатели болчу. Анан ушу адам сатылган самолет эртең учкан атат деп биз айтсак, ал киши айтты, сен анда жоктон комиссиянын токтомун чыгарып бергиниң. Бул эл аралык самолетту мен токтото албайм депчи. Анан мен комиссияны чогултуп туруп, жыйынтыгын чыгарып туруп колуна бергем. Эртеси самолетту токтоткондо мен дагы баргам. Ошол жерден кишилер жок болуп чыкты, себеби погранвойска ал убакта ГКНБнын составында болчу. Ал бири-бирине информация кетти го, билет жок болсо да самолеттун 3/4 бөлүгү орду бош болчу.
Анан багажын аңтарганда 27 слитка алтын чыккандыгы чындык. ГКНБ иш козгогон. Андан кийин Феликс Арсенбаевич Кулов премьер-министр болчу. 2 айдан кийин мен ушу центральный трибунадан айткам, эмне болуп атат, кандай болуп атат бул алтындын жыйынтыгы десем, карап атабыз, иликтеп атабыз деген. Анан май айында резиденциядан анда аппарат жетекчиси Үсөнов болчу, Үсөн Сыдыков болчу, Конгантиев генеральный прокурор болчу, старший Конгантиевчи. Анан ал жерден Таштемир Айтбаев турганда баягы маселе эмне болуп атат дегенде 10 чакты депутаттын көзүнчө айткан. Сизге рахмат. Бул маселенин чындыгында Исабеков ориентир берген. Биз тапканбыз. Анан иш жүрүп атат бул боюнча деп. Ошол боюнча дайынсыз болуп кетти. Анан мына сиз менен кабарлашканда дагы сиздер иликтегенде книга регистрация кубка түшкөн дагы, анан материалы жок болуп кеткен. Кийин книгада да жок болуп чыгып атат. Ошентип бул алтын слиткалар бул шакек эмес, бул сөз турда жанагы Тоген горнородный комбинаттан чыккан слиткалар жок болгон. Мындай факты мына 2010 жылы дагы апрель айында банктагы ячейкадан Курманалиевдин аялынын качып кеткен министрдин аялынын дагы ячейкасынан чыккан слиткалар, бирок дайынсыз жок. Тилекке каршы бүгүн маалымат жок. Рахмат. Суроолор бүттүбү? Сөз Исмаил Исакович Исаков. Урматтуу коллегалар, мен Кумтурда иштеген биздин жарандарга суроо бербейм. Алар май талканын кошо бөлүшкөн, эч нерсе бизге айтпайт, тигилерди коргойт. Биздин специалисттерге суроо. Отчетто Садыр мырза жазылган экен, 150 000 куб мөңгү алыш керек, анан ар бир күндө 30-40 куб түшүп атат деп. Туурабы? Суроо мына экологдор ким жооп берет? Ушул 150 000 куб кеткенде айлана чөйрөгө кандай таасирин тийгизет? Биринчи. Экинчи, жаныбарлар, өсүмдүктөр эмне болот? Ким жооп берет? Бул жерде независимый экологдор жооп берет го? Жооп берип коесуздар го? Менин саатым бүтө элек да. Исмаил Исакович, эгер уруксат болсо, мен ушуга жооп берейин. Мен эколог катары эмес, ушул багыттагы ишкананын жетекчиси катары жооп берейин. Бул сөзсүз түрдө мунун үстүнөн биз иш жүргүзөбүз. Жок, сиздин сурооңуз кереги жок, сиз специалист эмессиз, мага специалисттер жооп берсин. Специалист, независимый эколог жооп берсин. Бул жерде независимый эколог отурат, жооп берсинчи. Жооп берип коюңуз сиз. Мен бұл вопросқа өзім жооп берсем, ар кандай эме болуп кетиши мүмкүн. Единая информационная форма Центеры, мы ее получили по запросу отчет. Она сама там пишет, что в результате складирования ледников это выявлено, что северное ответвление ледника Давыдова было практически неподвижным до начала разработки рудника. Но поверхность ледника отреагировала на отвалы пустых пород, складированных на него, и скорость смещения, начиная с 90-х годов, увеличилась вблизи отвала пустых пород и привело к ускоренному таянию и разрушению. Об этом говорят многие заключения аудитов, об этом говорит заключение ВЭСЭЦ и жанагы айтып кеткен компаниялар, но Кумтор проводит такую политику, что якобы никакого значительного влияния нет. Дело в том, что я же уже сейчас отметила, что этот ущерб почитан, и от каждой квартальной вот этой выемки складирования наносится ущерб порядка 15 миллионов долларов. Жок, алда доллардын кереги жок. Бизге эмне болот таасиринде ошону айтыш керек да, ошо айлана чөйрөк. Экинчи суроо. Мейли. Жанакы жердин составында вольфрам 55,5 тонна, теллур, сера, платина, палладий бар экен. Мына платинанын бир унцийи $1482 бүгүн. Алтын менен барабар почти. Булардын тагдыры эмне болду? Ким билет? Булардын тагдыры мындай, бул фабрикадан, Кумтөр фабрикасынан алып, даре деп алып чыгып туруп, Карабалтага алып келип, Карабалтадан переработка болот. Переработка болгондо алтын менен күмүштү гана бөлүп алат экен. Калганын алтын менен күмүштү бөлүп алып, канадалык ишкерлер Кумтөр Gold Company менен Кумтөр Operating Company экөө ээлик кылат дагы сатат через кыргыз алтын. Жугундусун, мындайча айтканда, афинажный отходун кыргыз алтын ээ болот экен. Булар Швейцария, Финляндияга жөнөтөт экен. Ошону. Бүгүнкү күнгө чейин 70 канча тонна афинажный отход жөнөткөн, бир канча миллион долларга. Алар келди анан келбейт да, ошону как афинажный отход катары сатып ийип атпайбы? Биз баасын ким коет мунун?
Балким ал жерде деген 1 миллион доллар эмес, может 5 миллион доллар болушу мүмкүн деп запрос бергенде тилекке каршы жооп берген жок. Мына урматтуу коллегалар, Палладийдин бир унсии 600,5 доллар экен. Ошондой да бардыгы. Мейли мен өзүм сөзүмдү айтам. Үчүнчү суроо. Урматтуу коллегалар, азыркы сизге мындай сунушта суроо эмес. Биз улантайлык, урматтуу коллегалар, составына депутаттардан кошуш керек. Кээ бир тармактар мындай изилденбей калыптыр. Андан башка, мына суу боюнча ар бир жылда 6 миллион куб суу алышат. 10 секундуңуз бар. Эгерде бир кубун бир сомдон сатса, анда ар бир жылда 6 миллиард сом. Көрдүңөрбү кандай? Биз ушуну азыр токтомго жазышыбыз керек да, ошол суунун акчасын төлөп берсин деп. Анан калган урматтуу коллегалар, мен өзүм сөзүмдү айтайын, уруксат болсо. Рахмат чоң. Урматтуу депутаттар, сөз суроо берүү үчүн Нурбек Карыйш Алимбековдо. Экологиялык багытта азыр биз көрбөдүкпү бардыгыбыз. Хвостохранилищанын абалын, мусорлордун мөңгүнүн үстүнө ташталып атканын, бул жөнүндө маселе козгодуңарбы? Экологиялык боюнча. По экологии мы поднимали вопрос оборотного водоснабжения. Действительно, вопрос сейчас Центера приняла программу, она по уменьшению использования воды. Этот вопрос стоит еще на повестке дня. Также мы поднимали вопрос увеличения инвестиций в геологоразведочные предприятия, чтобы они здесь участвовали. Мы предлагаем, чтобы это реальная компания с реальными деньгами, чтобы она вкладывала деньги, инвестиции в Кыргызскую республику. Также по экологическому вопросу мы поднимали вопрос Силер эгер экологиялыгны көрүп туруп өзүңөр аралашып, чындап кыргыз элине күйгөнүңөрдө мындай акыбалга келбейт эле. Биз силердин алып аткан айлыгыңарга эч ким кызганып аткан жери жок. Просто ошол мойнуңарга жүктөлгөн нерсени адилеттүүлүк менен, ак жүрөктүүлүк менен аткарышыңар керек эле. Если позволите, вот я продолжу пример суроо. По поводу фонда рекультивации. Вот денежные средства, которые находятся за границей. Вот мы вот в течение года ставили этот вопрос. Вот в последнее заседание аудиторского комитета вопрос еще раз был поставлен, и сейчас решен вопрос, что деньги, первый $1 миллион будут перечислены на счет финансовых средств в Кыргызстане. То есть мы должны определиться, какой банк после этого постепенно будут средства перечисляться вот, на счета банка в Кыргызстане. Кийинки суроом Садыр Нуркожоев сизге. Комиссиянын ишин тааныштык, жакшы иштепсиздер. Кудай кааласа кыргыз эли ушул бүгүнкү жыйналыштан жакшы жыйынтык чыгарат деп мен дагы ишенип турам. Сизге бир суроо да. Азыр көп соглашениялерди жокко чыгарып, бардык кыргыз тарапка ачык акционердик Кумтөр алтын деп акционердик коом түзүлө турган болот атпайбы, токтом боюнчачы. Ошондо 360 гектарга чозулуп жаткан хвостохранилищанын тагдыры кандай болот? Ким тарап ошол нерсени жоет? Аны эми баягы адистер өкмөт менен биргеликте чечиш керек да муну. Муну тез аранын ичинде ликвидировать этпесе, ошо алдынан просачиваться этип, суу чыгып, ошо булак болуп, мисалы Ысык көл областынан, Нарын областынан чыкпай эле деп эч ким кепилдик бере албайт буга. Ошону кыргыз тарап жаңы түзүлө турган кыргыз тарапта калып калып атпайбы, чынбы? Ал эле эмес, андан башка проблемалар көп. Мисалы, бу азыркы биздин Ибраев айтып атпайбы, рекультивация боюнча маселе коюп атабыз деп. Эч кандай рекультивация боюнча маселе коюлган эмес. Мисалы, жана өзүңүздөр көрдүңүздөр видео тасмадан Сары Төр деген жерден 8 тонна алтын казып алгандагы 3 жыл мурун ошо жерди токтоткон. Ал жерге суу толуп, анан жана сапсары болуп суу агып атпайбы деги чыгып Нарын дарыясына куюп. Мына 3 жылдан бери ошондой акыбалда турат. Рекультивацияга бир дагы план коюлган эмес дагы, бир дагы тыйын бөлүнгөн эмес. А мына булардын отчетунда рекультивация боюнча суроо дагы жок. Ал эми жана $9 миллион, ал англиялык банкта жатат. Биздин кыргыз банктарына ишенбейт экен да.
бу Кумтөр Голд компания менен Сентера Голдча, ошон үчүн Англияга салып коюптур. Биздин Нацбанкка дагы башка банктарга да ишенбейт экен. Акыркы жолу маселе койгон экен, көтөргөн экен булар совет директоров. Ошондо предварительно чечим кабыл алыптыр. KCB банкка салып коелу, биз ошого ишенебиз депчи. Биздин бу жакта Кыргызстанда. Бирок келе элек ал дагы. Мына жанагы Сарытөрдө 3 жылдан бери ошондой акыбалда турат. Көл болуп калып, анан толуп, баягы таштар сапсары болуп, ылдый карай Нарын дарыясына агып аткан жерде ошол жанакы суунун составындагы свинец и ртуть. Ошолор кирип атат да тияка. Суроом улай, бизде азыр ар бир кыргызстандык алтындын баасына өзүнүн көңүлүн буруп отурат. Азыр биз Сентера Голдтогу акцияларыбыздын башчысы 900 миллион тегерегинде болуп калды. Булардын тагдыры кандай болот? Ошол жөнүндө да кыскачараак айтып берсеңиз. Кайсын дедиңиз? Айталап коесуңуз. Сентера Голдтогу биздин кыргыз тараптын акциялары. Акция боюнча мындай айтып коелу. Мисалы, азыр айрым саясатчылар, мына министрлер биздин аброюбуз түшүп кетет деп атат. Биздин 1,5 миллиард долларлык акциябыз бар деп атат. Урматтуу министрлер, урматтуу депутаттар, биз ага карабашыбыз керек. Биздин азыр Кумтөрдө 40 миллиард долларлык алтыныбыз жатат. Анан 1 миллиард доллар ма десе нөлгө түшүп калсын. Эмне кереги бар ал алтындын, эгерде момундай катастрофага алып келип аткан болсо? 1,5 миллиард долларыбыз акция бар деп, бир кагаз ал, мына момундай эле кагаз бир. Ошону карап эмне кылабыз? Андан көрө өзүбүз казып, өзүбүз кайра экологияны калыбына келтиргенге жумшабайлыбы түшкөн пайданы? Азыркы күндө 890 миллионго түшүп калган, 1,5 миллиард так эмес, жарым баасына түшүп калган. Ал бирок момундай эле кагаз. Кийин булар 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийинби, же болбосо ошол жерде экологиялык катастрофа жүрүп кетеби 1-2 жылдан кийин. Булар кетет, барып татынакай Канадада жашай берет. Сиз экөөбүз баякы кагазды кармап алып, биздин 1,5 миллиард доллар алтыныбыз күйүп кетпедиби деп, а сиз экөөбүз бала, чака, небере, чөбөрө, томпок, тоңкок, жатка чейин ошол жерде мойнубузга илинет ошону экологиянын диги кайра калыбына келтирели деп. Чоң рахмат, менин суроолорум бүттү. Рахмат. Сөз 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, мына азыр саат 8ге чейин де улантып койдук эле. Артта мына алыстан келген адамдар айтып атат, биз 5-күнгө чейин күтүп отурабызбы депчи. Ошон үчүн ушул бүткөнгө чейин эле улантып койбойлубу? Булар көлдөн бери келишип, Жети-Өз районунан келишкен, Балыкчыдан келишкен, Нарындан келишиптир. Эми буларды мисалы үчүн кайра 5-күнгө келгиле деп атабыз да. Ошон үчүн бүгүн эле ушуну бүтүргөнчө иштеп коюун сунуш кылам. Өзү 83 депутат жазылды да. Азыр кыскартып коек десек сунуш кылгыла. Сунуш кылганда фракциянын лидерлери. Урматтуу төрага, менде фракциянын лидери катары сунуш бар. Бүгүн бүткөнгө чейин карап, чечимди кабыл алып, токтомду. Оперативно ишке киришпесек, эртең эч убакта Кыргызстанга пайда алып келе албай калабыз. Контролго ала албай калабыз. Балким эртең бардыгы жок болуп, баякы кетсе, Кумтөр токтоп калышы мүмкүн. Анда биз парламент күнөөлүү болуп калабыз. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына башталганда жана айттым, башчысы качып кетти. 11-инде жанагы Стефанс качып кетти. Бүгүн түнү же эртең калгандары качат. Буларды камаш керек четинен. За то, что ушундай экологический катастрофа алып келген үчүн. 4-чү микрофон. 3-чү микрофон. Кечирип коесуз. Урматтуу Максат Эсенович, туура бүгүн эле бүтүрөлү деген эле ой, бирок талкууга 60 киши жазылыптыр. 60, белки 83. Дагы 60 суроо бере тургандар бар. 120 киши. 120 киши 2 мүнөттөн эле болгондо 240. 240 деген бул 4 саат, 5 саат болот. Анан кийин жоопко да убакыт керек. Анан 12-ге чейин отуруп, 12-ге чейин бүтпөй кала турган болсо, анда 12-ге чейин отуруп эмне кереги бар деп атам да. Мисалы 8-ге чейин иштеп бар, бүгүн бүтпөй турган болсо, ар бир суроого мисалы 3 мүнөттөн жооп болуп атат. Карап көрсөк. Анан аягына ар бирөө суроо берип алайлы деп атпайбы? Мисалы азыр кыскартайлы десек эч ким макул болбойт. 70-чи жазылгандарда биз суроо берели дейт. Бул өтө Кыргыз үчүн маанилүү маселе болуп атпайбы? Эч кандай ой жок. Биз кеңири талкуу болсун деп атабыз. Канат кеде. 5-чи микрофон. Азыр бир жолу берем. Керек болсо депутаттар таңкы саат 5-ке дери отуралы. Бул Кыргызстандын тагдыры. Биринчиден,
Экинчиден, урматтуу депутаттар, бир нерсени айтып коеюн. Аскар Акаев Бриштейн менен искусственно араздашып, мамилесин бузуп, парламентти тараткан. Парламентти таратып туруп, ошол соглашенияны өзү жеке ратификациядан өткөргөн. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, Садыр Нуркожоев, сиз да мага капа болбоңуз, мен бир чындыкты айтсам, биз депутаттар комиссиянын чыгарган корутундусун улантпашыбыз керек, аларды дагы иштегиле деп. Бүгүн биз чечим кабыл алышыбыз керек. Чечимди бузуш керек өкмөт. Өмүрбек Токтогул, сизде саясий эрк болуш керек. Ансыз болбойт. Себеби мына өкмөттүн өкүлү турат, президенттин өкүлү. Президенттин позициясы кандай бул маселе боюнча? А балким Акаевтай болуп жүрбөйлү. Парламент таралып, бул маселе чечилбей, анан кайрадан ратификацияга болуп, келишим келип, анча-мынча жерин оңдоп туруп, кайрадан ушул тас кейпибизди кийип калбайлы, урматтуу депутаттар. Мен ошондуктан суранам. Максат Сабиров туура айтат. Мына ушул келген элди сыйлап коелу. Алыстан келген. Келгиле иштейли. Элдин алдында айтканбыз, биз иштейбиз, бизге добушуңарды бергиле дегенбиз. Эмне үчүн биз азыр айтып атабыз? Саат 8ге дер анан 5-күнү деп. Бул экология деген, бул страшный нерсе экенин баарыбыз билип турабыз. Экология бузулса, Кыргызстан талкаланды. Анда кыргыздын бири-бирине айткан жаман сөзү, алыштан душман издебейле, ушуну менен биз бүтүрүп коебуз. Ошон үчүн, урматтуу төрага, мен азыр Максат Сабировдун айткан сөзүн колдоп, урматтуу коллегалардан суранып кетейин. Ушул маселе бүткүчө биз карап чыксак, бирок бир сунушум бар, урматтуу төрага. Суроолорду берели, ал эми талкууга фракциядан 2 киши жазылсын. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу депутаттар. Мына кээ бир учурда жанакы суроолор кайталанып атат. Ошондуктан бул маселени жанакы суроолорду ар бир фракциядан 5-6 адамга сүйлөгөнү, суроо берүүгө мүмкүнчүлүк берип, анан сөздөн ишке өтсөк, анткени узарып кеткенде жыйынтык чыкпайт. Мына ошентип узартып, анан ар кандай саясий оюндарды ойноп, анын акырында чечим башка жакка кетип калат. Ошондуктан, урматтуу Асылбек Шарипович, бул маселени тездетип эле чечсек, бирок бүгүнкү маселени аягына чыгып туруп анан кийин кетсек. Рахмат. 4-нчү микрофон. Урматтуу депутаттар, тактоо иретинде айтып коеюн, Акаевдин күчү жетпей келген бул келишимди ратификациялоого. Муну 2009 жылы 30 апрелде Бакиев Ак жол парламенти менен ратификация кылган. Ошон үчүн тактоо иретинде айтсам, биз сөзүмө келгенде мен дагы айтам. Кимди жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча 2 парламент ошол ратификацияга бербей келип таркатылган. Биз керек болсо таркаганга чейин барсак да бул маселеге чекит коюшубуз керек. Бирок чекит коердун алдында биз оор басырыктуу, өтө кылдат мамиле менен кылбасак, эл аралык коомчулук турат. Алдыда туристтик сезон турат. Ошондуктан бир күн, 2 күндө кызуугандуулук кылбай, бүт бардыгын толук, тең салмактуу иликтеп туруп, чечим кабыл алышыбыз керек. Президенттин ою билем. Бул кумтөр боюнча Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгын колдогон профессионалдуу, жоопкерчиликтүү чечим кабыл алып, чечим коюш керек деген, чекит коюш керек деген. Ошондуктан, урматтуу биздин көлдүк, нарындык, алыстан келген туугандар, биз дагы оор басырыктуу болуп, бул маселени мынакей парламент менен өкмөт, президент биргелешип туруп чекит коебуз. 5-күнү улантып, ага чейин дагы ой пикир, иликтөөлөр, изилдөөлөр болот. 5-күнү улантып чекит коюшубуз керек. Анан мүмкүнчүлүгүңүздөр болбогондор кете берсеңиздер, биз чечим кабыл алдык. Телевидение, массалык маалымат каражаттары аркылуу толук маалымат берилет, толук тааныш болобуз да, болуп аткан процесстерге коомчулуктун көзөмөлү ар дайым болот. Чоң рахмат. 2-нчи микрофон. Урматтуу депутаттар, мен дагы жогоруда коллегамдын сөзүнө кошулайын деп турам. Анткени себеби ансы деле 800 беттик материалды биз
бир күндө окуганга аргас болдук. Өтө ошо элдин каалоосун аткаралы деп, элдин күткөнүн аткаралы деп. Анан эми ушунча чоң маселени териштирбей, сурабай туруп эле көз жумуп бир кандайдыр шашылыш чечим чыгарып койсок, эртең күнү жеке бир фирманын тагдыры эмес, бүткүл Кыргызстандын тагдыры чечиле турган жерде калпыстык кетирип койбойлу деген коркунуч турат. Ошон үчүн биз чечим сөзсүз кабыл алышыбыз керек. Бирок ал чечимди ушул жердеги бардык көйгөй суроолордун баарын угуп, маселелердин баарын ачык тактап алып туруп, анан кийин кабыл алышыбыз керек да. Мен ошон үчүн баарыңыздардан суранат элем, өзүбүз сүйлөп алгандан кийин башкаларга чектебейли, суроолорду баарыбыз тең берели, табло менен кетели, баарыбыз талкууга жазылгандын баары талкууга сүйлөйлү. Ошондон кийин анан кийин баарыбыздын пикирибизди угуп туруп чечим кабыл алалы. Ансыз деле ушул эле комиссиянын мүчөлөрү өткөндө кайра интернетке информация берип жүрүшкөн. Комиссиянын бир да мүчөсү иштеген жок. Бир эле киши иштеп атат. Деп эле бүгүн эле 10 комиссиянын мүчөсү кыйратып иштебеген материал деп эртең күнү чыкса эмне кылабыз анан? Ушул эле маселени башкача эртең күнү талкуулап башташат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жаман ой жок. Буга чейин дагы мен жооп берип коеюн. Буга чейин дагы айтып кетишти. Муну сабырдуулук менен абдан бардык нерсени талкуулап жакшынакай чечим чыгарышыбыз керек. Иштей турган. Мурунку комиссиялардын жумушу ишке ашкан жок. Мүчүндө шашып, кийин өкмөт дагы колдобой, эч ким колдобой койгон. Биздин чечимибизди Кудай буйрса, бардыгы колдоп, иштей турган чечимге келишибиз керек. Бул шашылып барып болбойт негизи. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, чечим кабыл алынды. Ысык көлдүк туугандар да буну түшүнсө керек. Буну жакшынакай чечим келебиз десек, 5-күнгө кечке талкуулайбыз дагы жакшынакай чечим менен анан жөнөтөбүз. Чечим кабыл алынды бул боюнча. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, табло менен кете берели. 8-10 иштеп көрөлү, анан кийин көрөбүз аз. Канчага чейин Максат Эсенович. Табло менен сиз катарынан кете бериң, бербең. Максат Эсенович. 8-10 иштеп көрөлү, анан кийин 5-күнгө калабы же бүгүн? Ысык көлдүк туугандар түшүнөт. Жок, азыр. Сөз урмат Аблашевна Аманбаевада. Суроо берүү үчүн. Урмат Аблашевна, сөз сизде. Суроо бериңиз. Рахмат. Менин суроом директорлор кеңешинин 3 өкүлүнө берейин дедим эле. Сиздер ушу иштеп турган мезгилиңиздерде Канада менен Америкага канча жолу иш сапары менен барып келгенсиздер? Директорлор кеңешинин 3 өкүлүнө: Алдашев, Муралиев, Ибраевка. Ар бир квартал сайын өткөрүп турат жанакы заседание совет директоров. Ошого барабыз. Ошол болду. Анан сиз жана биздин коллегабыз Курмантай Абдиевич айтканда өзүңүз мындай бир туура эмес сөз менен сүйлөдүңүз. Мен да айтат элем, сизден өзүңүздүн алган айлыгыңызды эсептеп көрсөк, 752 миң сом айналат экенсиз, 16 миң доллар экен. 16 миң долларды алып атып Кыргызстан үчүн кандайдыр бир Кыргызстан үчүн бир жакшы ишти кылып койдукму деп суроо берсе, сиз айттыңыз. Мен бир ишкерлерге деп ушундай сөздөр менен айтып атасыз да. Биз сизге берген сурообузда ушу кумтөр боюнча, биздин экологиябыздын бузулушу боюнча, ошол жерде жана уу калдыктарынын сакталышын барып көзөмөлдөө, ошол жөнүндө бир чараларды көрүү боюнча сунуштарыңыздарды бердиңиздерби? Өзүңүздөр барып көрүп, ошон жана туруп келдиңиздер. Мына мен да комиссиянын мүчөсүмүн, мен барып көрүп, ошол жерде абалды көрүп, адам ыйлай турган акыбалда экен. А сиздер бир жерде деген беймарал туруп, биз көлдүн бир жерине пилотный программа кылып, мындай кылдык, тигиндей кылдык деп айтып атасыздар. Ошого жооп берип коюңуздарчы. Я хочу сказать, что горнодобывающая отрасль – это такая сложная отрасль, и тут надо понимать, что там обязательно будут экологические последствия. Но все компании, в частности, компания, где работает Центр... Токтоп туруңуз, өтүп кетип атат сүйлөбөсөм деле. Урматтуу төрага. Өтүп кетти.